Ата байкаш дейт. Энем бөкчөңдөгөн кептир болчу. Ошол заманда ата-энесин таштабаганда Кудай бетин нары кылсын, Кудай бетин нары кылсын, Кудай бетин нары кылсын, өзү кечирсин. Азыр карлар үйүнө барсаңыздар, кыргыздар аябай көбөйүп кетти. Сураштырсаң чындап эле мынтип айтат да, балам деп илимдин кандидаты дегендер бар. Айылда чоң кызмат иштейт дегендер бар. Анан ушунун сыры эмне деп сурасам, көрсө ата менен эне балага арам бере берсе түшүнүп калат. Исхак Разаковдай бала эмне үчүн азыр жок балдар десе мага катуу тиет, анткени мен деле бул замандын жигитимин. Аталар болсо да атамдышат экенсиз. Жусуп Абдурахмановдай балдар эмнеге чыкпайдар? Антип көрдүм, мынтип көрдүм. Карапайым эле киши ошол абдан бир сонун сөз айтты да. Не дейт дебесиздерби? Анткени алардын ата-энелери арам берген эмес дейт. Туяк атанын ырын угуп койсоңуздар, кыямат жакын калганда шарият билбейт жакынын, жеңил ой болот катынын, омбуга кетип оюп берип, табам деп үйдүн татымын. Арам тамак ичип жеп ажырайт эстен акыл. Ошону билип туруп, арамды алып туруп балдарга берип атабыз. Мен арам деп диагноз койсом мени чубагажык айтып туруп, арам деп. Арам адалдык өзүбүздөн аттап алдык азыр. Же бул арам эмес, бул адал деп алабыз. Адал менен арамды адам аныктабайт, Алла Таала аныктап койгон. Ушундай адамдар бар, кээде дасторкон жайылса тойдон пакет алып келбейт. Анткени бул дасторкон кандай акчага жайылды ойлонот экен. Бирөөдөн урдап келген акчабы, коррупционердин акчасыбы, зомбулук менен алган акчабы, ыйлатып алган акчабы, кокус балам өлүп коюп эртең бир күнү зыян тартып жүрбөйүн деп. Бул бир. Экинчиден балекет качан келет дейт? Bir жаман иш болуп атса, көрүп туруп унчукпасаң, кой балам дебесең, жакшылыкка чакырбасаң, жамандыктан кайтарбасаң, башка барекет келет экен. Биз көрүп турабыз, унчукпайбыз. Мен айтып берейин, бул сөздүн уят жок. Министрдин орун басарымын. Кээде паркка чыгып басам. Алдыбызда парк бар. Бишкекте билесиздер. Ала Той антынын жакка беринде. Ошол жерде чыгып барасаң, жап-жаш кыз-жигиттер кол кармашып турат, кучакташып турат, биринин алдына бир отуруп алган, эми кечирип коюңуздар. Мен аларды айтып жүрөм, булар уяты жоктор деп, күнөө бизде экен, алар жаш түшүнбөйт, ошон үчүн кылып атат. Канча адамдар өтөт, аксакалдар өтөт, кой балам, уят деген бир адам көргөн жок. Чечняда ошентип алабы? Тажикстанда ошентип алабы? Өзбекстанда ошентип алабы? Алыс барбай деп атат. Ошон үчүнчү бир жамандык болуп атса токтотуп болсоң, башыңа барекет келет. Ушул боюнча мына жерде алымдар турат, таксырлар турат, 2 ая бар, туурабы? Алла Таала бирөөнү, бир периштени бир айлы топалаңга жиберет экен, топалап кел, жазалап кел. Астын үстүн кылып кел. Эмнеге дегенде, бузулуп кетти, зина көбөйдү, жалган көбөйдү, жалаа көбөйдү, зулумдук көбөйдү, сатмай көбөйдү, кыянаттык көбөйдү, сөзүнө турбагандар көбөйдү, экичтүүлөр көбөйдү, бат талкалап кетти. Анан талкалайын деп келсе, бир үйдөн баштайын деп келсе, бир адам отурат дейт, нурдуу дейт, сакалы чак, уламчыл дары алып коет дейт, зикир айтып атат, шүкүр айтып атат дейт, тоба келтирип атат дейт, намаз окуп атат дейт, ибадат кылып атат дейт, кайра көтөрүлүп атыр Алла Таала. Талкала дедиң эле, бир үйгө барсам өтө бир ибадатчыл, ыймандуу киши бар экен, таппайм. Эмне кылайын десе, ошондон баштап талкала деген экен, ошол үйдөн баштап. Себеби ал акыйкатты билет, аалым, динди түшүнөт, ыйманды түшүнөт, түз жолду билет. Бирок билип туруп, эки жагындагыларды көрүп токтоткон жок, ошон үчүн ошондон баштап деген. Ушул бале келген ай болуп кетпесин, Кудай сактасын. Канча оорулар келип атат, жөн болгон жок, бул тегилден болуп атат. Азыр акчалар таркатып кетип атат, жыргап алып атабыз. Эртең балекети келбесин. Тоолор турат, бир мындай болсо түздөлүп калса эч керек эмес. Мен Японияда жүргөндө көрдүм. Жер титирегенде жер ачылып түшүп кеткен жерлер бар. Америкада окугам, ал жакта торнадо деген шамарлар келип шаарлады жок бул үйдө. Индонезияда көрдүңүздөр го, Таиланддардачы бир цунами келип 200 миңдей адам өлгөн. Асманда эмне жайт? Балекет деген оор менен келиши мүмкүн, кырсык менен келиши мүмкүн. Кудай бетин нары кылсын. Ошогочу арамдан алыс эле бололучу. Биз азыр алданып атабыз да. Өткөндө Чоңолайга барсам, мага балык турушту. Атайын балык чарбасы бар экен, жем чачып койсоң келет экен. Этти илип берди дагы турам. Балык болгон 3 секунд эстейт экен. Мындай тиштеди, качып кетти, болду, келбей эле коеюн деп экен, 3 секундтан унутуп калып кайра келе берет экен. Бирок ошондо дагычы 15 мүнөттөй балыктар мага тутулган жок. Ошондо ойлодум, ошо балык дагы болсочу, анча-мынча шайлоо чыгарганда акылдуу экен деп. Анткени ошол балык чыкса илинип алып. Эмне болмок эле, же шишкебек болот, же буурулат, экөөнүн бирөөсү. Ичи точно жарылат. Анан кээде билесиздер да, торду жайып коюп, кушту чакырабыз, жем чачып коюп. Эгер куш түшсө же камак беле, жүнү тутулат, же капаска камалат, же буурулат, же бышат. Ошондой болуп атабыз да, эмнеге алданып атабыз билбейм. Ошого сураныч, мына арам акчадан алыс эле бололу. Кимге добуш берсеңиздер өзүңүздөн эркиңиздер. Бирок эртең көрсөң акыретте жооп берип калбайбы. Экиң менен болгондо эмнени чечесиң? Бирке машинеңди чечесиң, бирок тиякта океан азап күтүп турат. Ыйман болбосочу акыретти ойлонбойт экенсиң, бирок акырет түгөлүп бул дүйнө убакыты бар. Качан кетерин бир Кудай Таала билет. Ошого мен суранам. Ушул болор болбос акчага акырет алмаштырып ийбейби?
Алдар айтат го, биринчиден акыреттин оңдо, бул дүйнө өзүң оңдот дейт. Алла Таала менен мамилеңди оңдо дейт. Алла Таала башка менен мамилеңди оңдоп коет дейт. Анан ичиңди оңдосоң сыртың оңдот дейт. Ошого мен сиздерден суранам, алданбаңыздар, анткени чын ыймандуу адам алдабайт дагы, алданбайт дагы. Бир ийинден эки жолу жыланга чактырган жакшы адам эмес. Ката кетиребиз, бирок катаны кайра кетирген ал чоң күнөө. Эми акырын жыйынтыктай берелим, шам жакындап келатат. Мен дегенден Кудай сактасын. Ыймандуу деген партияны алып келдик. Бирок бул эң ыймандуусу биз деген сөз эмес, Кудай сактасын. Эң тазасы биз деп айткандан Кудай сактасын. Кээ бирлер биз дерсең ырдашпайбыз деп атат. Өзүң эң төмөнгөр дейт. Муну кичинекей бала менден кыйла артык, анткени мунун күнөөсү жок. Муну аксакал менден кыйла артык, анткени бул аксакал жашоосу көп, мунун ибадаты көп, зикири көп, келмеси көп, таараты көп, намазы көп. Эгерде бир караңгы жакил надан адам болсо, ал да менден жогору, анткени ал күнөөнү билбей кылып атат. Мен билип кылып атам. Аны кечириши мүмкүн, мен кечирилемби, Кудай Таала билет. Бирок үмүт үзбөш керек. Эгерде бир аалым болсо, ал менден точно жогору да. Аны бир чыпалыгына тең келбейм. Чубак ажым менен мени мындай ал кепчип турган жерде тура турган киши эмесмин да. Апшүкүр ажы экен. Анткени ал аалым, Алланын илими бар анда. Эгерде бир капыр болсо же бир ыймансыз болсо, ал да менден жогору. Балким ал ыйманга келип болия болуп кетет. А биз ыйман менен кетебизби, Кудай Таала билет. Ошон үчүнчү мен жакшы, алар жаман дегенди Кудай сактасын. Башка партиялардын баардыгы жакшы. Биз жаман, алар Кудай, биз жаман. Бирок бирдекени айтайын. Ошо жакшы партияларга добуш бере берип ушул заманга келдик. Бир жаман партияга добуш берип көрбөйсүзбү? Аллах. Чыккан сүрөттөрүн кара, сүйлөгөн сөздөрүн кара, берген убадаларын кара, программаларын кара, эми идеальный. Ал партиялардынчы келечеги жок. Эмнеге билесиздер? Анткени өтө жакшы да, дальше некуда, андан ары жакшы боло албайт. Жаман бир күн жакшы болуп кетер, болуп кетер. Ушуга бир берип көрбөйсүздөр? Алар Кудай, биз саман. Кудай тоодой болсо деле сен курсагың аш болуп жанына барсаң, тегерегин тосуп алып бербесе, өзү жесе, аялы жесе, анан баласы небереси жесе, табакташы жесе, артканын ити менен кушуна берсе, анан калганы чирип кетсе, сен жей албай турасың да. Андан көрүп биз саман, саман жакшы нерсе да, мындай. Жайып коюу үстүнөчү, кийип салып койсоң кыштан жылуу чыгасың. Эгерде тооккан анда чачып койсоң дагычы, жумурткалар мындай жөжөлөр жылуу жерге чыгат да. Отко табыз кылсаң болот, бул бир. Анан чөп түгөнүп калса малга берсең, мал деле жейт. Болбосо күбөлө кылып туруп сарай куруп аласың. Саманга бир берип койбойсуңбу? Кудай болуп акчасы жок дейт. Кандай акча жок? Бизде деле акча бар. Азыр менин чөнтөгүмдө болсо керек 2 миң акча. 2 миң сом акча. Үйдө деле, Бишкекте деле жок эмес. Акчасы жок деген ал Кудай сактасын. Менин деле бир 5-10 миң акчам бар, Кудайга шүгүр. Акчасы жок, биз акчасы аз, бирок бай партиябыз. Бизде байлык башка, кыргыздын байлыгы башка. Мисалы, жөнөкөй эле бир мисал. Чубага жүргөндү ыйладыңыздарбы? Чубага жүргөндө мен Апшүкүр ажыкеге жазсам, жооп жок, Кудай сакта, бир убакта жооп келди. Ушундай ыйлагым келди, ушундай сүйүндүм. Чубак ажык өлгөндө 1,5 күн көз жашым токтоп калбай. Элмирбек Иманалиев өлгөндө ыйладыңыздарбы? Бирок канча бай, канча бий өлүп атат, ким ыйлап атат? Кече бир жерде айтсам айтат, алар кырылып калбай мага десе дейт Кудай тууралуу. Антип айтпагыла кой, алар деле адамдар, алар деле жакындар бар. Көрдүңүзбү? Биздин байлык башка. Исхак Разактын аркасында канча байлык алып, ким иликтеп көрдү? Катар үй калганбы? Алтын күмүш калганбы? Бай 50 миң долларга ат минген ба? Ошо аркасынан жала жаап жүрүп бир аялынын жакасына асылып кетирген экен. Аялдын жакасы менен азыр бизе. Аны айткан адам деп, ой уят, эл айтып койду, уятпай, айтпай эле койду. Бирок ошол жала жаккандарды ким билет, ким эстейт, эстесе да бетине түкүрөт, бирок Разактын тазалыгы көтөрүп атат. Ошон үчүнчү бизге тазалык тилеңиздер. Ким эгерде бийликке келип байлыкты ойлосочу, байлык жүрөгүн ирип кетсе, ал элге эч качан кызмат кылбайт экен. Ушуга бөркүңүздөрдө ишениңиздер. Бөркүңүздөрдө ишениңиздер. Мен айып жөнүндө айтып берейин. Ошого акчасы аз деп, башында биз тоготпой атышты. Ошого сөз жок эле, байкасаңыздар, бизди эч ким жамандабай аткан. Мына жакындаган сайын жамандагандар көбөйдү. Жала жапкандар көбөйдү. Жала жапканда аксакал капа болосузбу? Капа болбойсузбу? Жала жапса капа болосузбу? Кадимкиде, мен да капа болгон жокмун. Аябай сүйүндүм. Эмнеге билесиздер? Биздин имам Азам эмне кылган экен? Бирөө жарым аркасынан жамандаса, ушак чыгарсак, сүйүнүп барып, белек алып, себет кылып, көтөрүп апарып берип коюш керек. Эмне десе, сен мен жөнүндө жаман сөз чыгып болуп турбайсыңбы? Эми соогунду мага берип койсуң, акыретке барганда жок деген ушуну албалы дешкен. Ошон үчүнчү ким бизге соогун бергиси келсе, с удовольствием алабыз. Оптом болобуз.
Азыр аркасында бул турат экен, тигинин тууган экен, мунун жээни экен. Эми бир Кудайды карап койбойт да. Биздин элибизде ушунчалык ишенчек экен. Ушул чынбы дейт. Жалган десең, точно чын болуш керек дейт да. Жок антип чыксын дейт. Жок десеңчи, досторуң мелдеше албай калат экен, мынтипчи. Неме? Мелдеше берейин деп мен айттым. Үйүңдү дагы сайып мелдеш, машинаңды да сатып мелдеш деп. Бирок мелдешке бул арам нерсе. Бирок мен тамашалап ошентип айттым да, ошон үчүнчү ким аркадан жалаа жапса, жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө өйдө карап турсаң кайра түшөт көзүң. Башында бизди пешке көрүп аткан. Акчасы жок партия. Эл да кызыгы, акчасы жок өтпөйт деген сөз айтпагылачы. Чынарга каранба дейт, таянба бир күнү кулап калат дейт. Дуалга таянба бир күнү урап калат дейт. Адамга таянба бир күнү өлүп калат дейт. Таянсаң түбөлүктө Алла Таалага таян дейт. Акчага эмес, биз деле Алла Таалага таяналы. 5 жыл Алладан сурабаганды кыйратам деп келген бир кандидаттан сурап атабыз да, берип койчу, кылып койчу, уруп койчу. Ошон үчүн Алла Таала береке бербей атат. Кимде суранычтын эшигин ачса, Алла Таала бияктан кедейликтин эшигин ачып коет. Андан көрү сага мен берем деңиздерчи, сага мен берем. Депутаттын иши жол куруш эмес, чын айтам силерге. Калп айтып туруп кетет, анан кайдан көрдүм кара эшек. Эртең кызлардан барсаңыздар, мен 5 миң берип койгом, келбесин жоголсун дейт. Бара албайсыздар. Ошол 7 миң добуш алыш үчүн 5 миңден төлөсөң, мына 5 миңге чыгат деп атат. 35 миллион болот экен. 35 миллион аксагал өңүңүздө эмес, түшүңүздө көрдүңүзбү? 450 миңде. Мындай өңүңүздө дагы эмес, түшүңүздө да эмес. Ойлонуп көрдүңүзбү? 450 миң долларды. Ойлондуңуз беле? Эжем бай экен, ойлонгон эмес, туурабы? Ошончо акча, эгерде бизде iPhone чыгарган же Mercedes чыгарган завод болсо, ушунун ээси триллион тапсын деп айтат элем, чын айтам. Акылдуу экен, азамат деп. Андай бир дагы заводубуз жок. Бүт баары чет өлкөлүктөр кылып берип атат. Сураганыбыз грант менен берип койчу, күн помощь берип койчу деп жүрөбүз. Анан каяктан чыгып атат ошо миллиондор, элестетип көрбөйлү? Мен деле жазам, күндөз китеп жазам, макала жазам, күндүз барып иштейм. Айдан арга арам жетет. Каяктан таап атышын акчаны бир ойлонуп көрбөйлү? Мен уктум, Кыргызстанда 2700 алтын кени бар экен. Ошол 2700 алтын кенин бирөөсүнүн лицензиясын алып туруп, бир кытайлыкка сатсам, 300 миллионго сатсам болот экен. Андан да кымбат беренге даярдык бар экен. Ошон үчүн өзүбүздүн ырыскын өзүбүз деп эйлебейли, алданбайлы. Бул Кыргызстандын тагдыры суранам, ошол добушту сатпаңыздарчы. Сатсаң буюмду сат, кийимди сат, бирок Кыргызстанды сатпа. Ушул мамлекет үчүн канча адамдын башы кеткен. 1000 жыл мамлекетибиз болгон эмес. Ошого тобо дейли. Шүгүр дейли. Шүгүр тил менен болбойт, шүгүр амал менен болот. Ошол күнү ким напсин тийип, арамдан өзүн тийсе, ошол шүгүр кылган ошол. Фили шүгүр деп коет буну, амал менен кылган шүгүр. Ошого сиздерден бир сураныч. Намысты сакта, добушуңду сакта. Адам үчүн эң кымбат нерсе ыйман. Ыйман бул бир болсо, алган билимиң 1-0, жакшы бирөөгө үйлөнсөң 1-0, бизнес баштасаң 1-0, китеп жазсаң 1-0, кете берет миллиард болуп, бирок бир алып койсоң баардыгы 0. Жүрөгүңдө ыйман болбой, ден соолугуң болуп, байың бий болсоң, адам кетиндеги макурт болот десең, же эшек болот десең бүттү. Бирок жүрөктө ыйман болсо, адам кетиндеги адам болосуң. Кудайым ошон үчүн бизди адам эле кылсынчы, адам деген атка татыктуу бололу. Адам деген атка татыктуу бололу. Эми эң аягында айтарым, урматтуу мекендештерим. Бир падыша болуптур. Падыша 3 вазирин чакырыптыр. Чакырып алып туруп не дептир, айтып берейинби? Мындай дептир да. Бакка барып, ушул ар бирине бирден кап бериптир. Ушул каптарды жер жемишке мөмөгө толтуруп бергиле дептир. Анан биринчи вазири жакшы киши экен, падышама айтты деп туруп, эң жакшы алмаларды, алмуруттарды, өрүктөрдү, жүзүмдөрдү, кайналарды салып толтуруптур. Экинчиси падыша алдында мындан деле сон тамактап турат, баары бир карабайт деп, курт жегенде салыптыр, куш жегенде салыптыр. Көгүн да салыптыр, чиригин да салыптыр. Анан анча-мынча сонундарын жеп туруп почого салып толтуруптур. Үчүнчүсү болсо, падыша бизди эрмектеп атат, ойноп атат, бул баары карабайт. Кызыгып деле койбойт деп, жалаң чөптөрдү салган экен, тикенектерди салган экен. Азыр чогуу эле окуйбуз, мен бүтүрөм.